Шахзада дервиш айткандай тоо чокусунда эч жакка жылбай отура берди. Айлана тынч. Бийик тоонун башында жалгыз калган жигиттин жүрөгүн коркунуч ээлеп турган. Бир убакта алыстан канат кагышкан үндөр угулду. Караса, асмандан 3 көгүчкөн учуп келип, тоодон ылдый түшүп, дайранын жээгине конду. 3 көгүчкөн ошол замат 3 сулуу кызга айланып кетти. Үчөө тең кийимдерин чечип, сууга түшүп киришти. Шахзада таң калып, алыстан карап турду. Кыздар сууга түшүп жатканда, ал акырын басып келип, алардын биринин кийимин катып алды. Бир аздан кийин 3 кыз суудан чыгышты. 2 кыз кийимдерин кийип, кайрадан көгүчкөнгө айланып, асманга учуп кетишти. Ал эми 3-чү кыз кийимин таппай калды. Ал ары жакты карады, бери жакты карады. Кийимдери эч жерде жок. Кыздын шаштысы кете баштады. Бир маалда бет маңдайында турган Шахзаданы көрүп калды. Кийимдеримди берчи деп жалына баштады кыз. Шахзада болсо унчукпай турду. Кыз кайра сурады. Суранам, кийимдеримди бер. Бирок жигит көнбөдү. Анда кыздын ачуусу келип, сен бул жакка кайдан келдиң? Деп урушту. Шахзада болсо беймарал гана. Мени бул жакка бир дервиш алып келди деди. Кыз бул сөздү укканда, ошол дервиш менин атам. Азыр ал келет. Сени чачыңдан мына бул даракка асып, камчы менен сабайт. Анан сенден түшүндүңбү деп сурайт. Кыз бир аз токтоп, ошондо ага түшүнгөнүм жок деп айткын деди. Шахзада кыздын сөзүн түшүнбөсө да анын кийимдерин алып берди. Кыз шашып кийинип алды. Андан соң кайрадан көгүчкөнгө айланып, асманга учуп кетти. Көп өтпөй айткандай эле дервиш пайда болду. Анын бир колунда камчысы бар эле. Дервиш Шахзадага жакындап келип, аны чачынан даракка асып койду да камчысы менен сабады. Андан соң, түшүндүңбү деп сурады. Шахзада кыздын айтканын эстеп, түшүнгөнүм жок деди. Дервиш анын жообун угуп, урганын токтотуп ары басып кетти. Эртеси дагы ошол эле окуя кайталанды. Дервиш келип, Шахзаданы жазалап, түшүндүңбү деп сурады. Шахзада түшүнгөнүм жок деп жооп берди. 3-чү күнү да ушундай болду. 3 күн бою дервиш Шахзаданы жазалады. 3 күн тең жигит бир гана. Түшүнгөнүм жок деген сөздү айтты. 4-чү күнү дервиш Шахзаданы бошотуп жиберди. Шахзада тоо башында жалгыз калып темселеп жүрө берди. Бир убакта анын жанына эне кептер учуп келди. Эне кептер Шахзадага кичинекей балапанын берип, мына бул балапанды ал да койнуңа катып кой. Азырынча эч кимге көрсөтпө деди. Шахзада таң калып кептердин сөзүн укту. Эне кептер сөзүн улады. 3 кызды ээрчитип дервиш келет. Ал сенден ушул кыздардын кайсынысына үйлөнөсүң деп сурайт.